Бүгін Ош шаарынын аймагында эттин баасына байланыштуу рейд жүргүзүлдү. Текшерүүгө Ош шаарынын мэриясы, УКМКнын Оштогу башкармалыгы жана монополияга каршы жөнгө салуу, мамлекеттик салык, ветеринардык жана башка тиешелүү кызматтардын жетекчилери катышты. Рейдтин жүрүшүндө базарларда жана соода жайларында эттин баасы, сапаты жана сатуучулар тарабынан белгиленген эрежелердин сакталышы каралды. Понедельник договор аренданың көтеріп алыңызшы. Biz reyд кылып жүрөбүз. Эттердин баасы боюнча 680 сом белгиленген, билесиңер, а? Ошондон кымбаттап сатпаш керек. Ошончо силерге дагы бир сыра түшүндүрүү иштерин кылып жүрөбүз. Hayır, o yüzden çıkarsın mı? Niye? Оңуңузга эскертип беребиз. Бүгін Ош шаарынын мэриясы, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаардык башкармалыгы, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы, вет инспекция, салык кызматы менен биргеликте социалдык маанилүү азык-түлүк товарларынын баасына карата мониторинг жүргүзүлүп, ири соода түйүндөргө, соода маркеттерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бир катар товарларга карата мамлекет жөнгө салууда киргизилген. Атап айтканда, эттин баасы Ош шаарында 680 сомдон сатылуусу белгиленген. Кээ бир баасын ашыруу боюнча ашырып жаткандарга жеринде чаралар, административдик чаралар көрүлүп жатат. Ошону менен бирге Ош шаарында өсүмдүк майынын өсүүсү байкалгандыктан мамлекеттик материалдык резервинен 128 000 тонна өсүмдүк майы алып келип, 5 литри 685 сомдон сатууга чыгарылып жатат. Бул да болсо ошол элибизди, шаарыбыздын тургундарын социалдык жактан маанилүү товарларга жеткиликтүүсүн камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ошондой эле кышкы сезонго карата көмүр менен камсыз кылуудагы Кыргыз көмүр ачык акционерлик коому менен биргеликте жеке карьерлер менен бирге иштер алып баратат. Бул багытта шаарыбыздын аймагында 5 аймакта социалдык пункттар ачылган. Ошондой эле жеке тараптар тарабынан уюштурулган көмүр сатуучу пункттарга дагы антимонополиялык көзөмөл жүргүзүлүп жатат.